Айпери Кубик кызы, мындан кийин каалабасаңарда мен жолукчанмын. Айпери Кубик кызы мындан ары каалабасаңарда мен жолукчанмын деген пикирин калтырды. Эстрада ырчы Айпери Кубик кызы акыркы учурда өзүнүн дарегине айтылган сөздөргө жооп берди. Оронгондор антсе болбойт, мынтсе болбойт деген окурмандарым. Бул билдирүүнү окуп коюңуздар сураныч. Менин постторумду да көрүп, астын окуп чыгыңыздар. Инстаграм мен үчүн каржылоочу булак. Мен каражат таппасам бул жакка катталбайт болчумун. Ананда сиздер айткандай калп эле мода кылган да жокмун. Жоолук санынганым өзүм үчүн. Мындан ары кааласаңар каалабасаңар да мен жоолукчан болом. Бул баракча меники болгондон кийин шариятка туура келген нерселерди туура келген кийим менен чыгара берем. Жакпаса сөгүп, каргап жазган сөзүңүздөрдү өзүңөргө бекем кармап, мени блокко киргизип коюңуздар. Ар беле сөздөрдү жазып күнөө кылбаңыздар. Менин ар бир жазган постум устазым жанада кеңештердин негизинде чыгат. Мага акыл үйрөтүп, урушуп жазуунун кажети жок. Кээ бирлерине мен мактангандай көрүнөт экем. Ал силердин көйгөйүңөр. Адам кандай болсо ошондой кабыл алат. Мен өзүмдү реклама кылып, обужок видеолорду, калп эле оозумду чүйрүйткөн сүрөттөрүмдү жүктөгөн жокмун. Ар бир постума маани берип окуп туруңуздар. Шариятта эмне кандай экенин тактагыңыз келсе, устазыма катталып, сурооңуздарды узатып туруңуздар. Баарыңыздарга Аллахым илим, ыйман, акыл, сабырдуулук, эки дүйнө бактылуулугун насип эткен болсун. Эрназар Асатов, дин кызматкерлери саясатка аралашып, үгүт ишин жүргүзө албайт. Кечээ 2-сентябрь күнү Бишкек шаарынын казысынын орун басары Эрназар Асатов казыят кызматкерлерине жыйын өткөрүп, жыйында бир катар тапшырмаларды берди. Бул тууралуу муфтияттын басма сөз кызматынан билдиришти. Анда Асатов өлкөбүздө болуп жаткан саясий абал жана ага дин кызматкерлеринин аралашпоосун көзөмөлдөө, мечит, медреселерде шайлоонун үгүт иштерин жүргүзбөөнү эскертти. Бул жаатта айрыкча Ордо калааны катуу көзөмөлгө алып, дин кызматкерлери жана диний мекемелер жарандардын диний муктаждыктарын камсыздоо үчүн кызмат кылаарын айтты. Дин кызматкерлери саясатта аралашып, үгүт ишин жүргүзө албайт. Бул тууралуу муфтияттын атайын так буйругу бар. Ошондуктан биз өз милдетибизди так аткаралы, элибиздин, жерибиздин ынтымагын, бекемдигин жана саламаттыгын сурап, жараткандан дуа кылалы. Шайлоодо жарандык милдетибизди аткарып, эң негизгиси үгүт иштерине аралашпайлы деген Эрназар Асатов. Булак Назар Ньюс KG. Раим Атраимов ырчы Анжеликага кызыгып да койбойт экен. Соц тармактарда Анжелика атайын хайп таштап, Раим Атраимовго жакындашуунун амалын кайрадан жасадыбы? Утурумду ушак чыгаруу, сөздү көбөйтүү кимге керек эле? Анжеликага Хан Сарайды Раим алып бериптир, экөө дос деген сыяктуу түркүн сөздөрдү жаздыруунун мааниси болбосо керек. Биздин маалыматтар боюнча алганда Раим Атраимов ырчы Анжеликага кызыкпай турганы ырасталды. Ырларына, өзүнө да каалоосу болбогонуна каңкууланды. Демек Анжелика атайын эле сөз чыгарып, жармашып жатканы аныкпы? Булак Арба KG. Мага тийбесең өлтүрүп коем деген жигит кызды ала качууга 2 жолу аракет кылган. Ош шаарында ала качып барган кыз отурбай койгон үчүн сары изине сая төшүп өлтүрөм деп коркуткан. Бул тууралуу жабырлануучу кыз массалык маалымат каражаттарына кайрылууга аргасыз болгон. Жабырлануучу кыздын айтуусунда Ошто бир нече жылдан бери кассир болуп иштеген. Анын жумушуна бейтааныш жигит тынбай келип, аны менен таанышууга аракет кылып жүргөн. Аты Бекзат болгон. Жигитке көңүлү чаппаган кыз аны менен мамиле түзүүдөн баш тарткан. Жолугушуулардан баш тарткан жабырлануучуну жумуштан чыкканда 3 жигит менен күчкө салып машинага салып кеткен. Жолдо катар каршылык көрсөткөнүнө карабастан ноокаттагы үйүнө алып барышкан. Күйөө болуучу жигиттин ата-энеси кыздын каалоосу болбогонуна жана ушундай кылмыш иши козголоорун айтып, кызды кайра үйүнө жеткиришин айткан. Жолдо ичимдик ичкен Бекзат кыздын ата-энесине анын телефонунан чалып, мен ала качып кеттим деген. Апасы кызын үйгө алып келбесе, милицияга кабар берерин айтып мажбурлаган. Бул сүйлөшүүдөн кийин кызды жумушунун жанына таштап кетишкен. Жабырлануучу Ак Буурадагы милиция бөлүмүнө кайрылганда алар Бекзатты тез эле алып келишкен. Милиция кызматкерлери Бекзатты кабинетине алып кирип кетишти. Мени болсо сыртта күтүп тур деп коюшкан. Сүйлөшүүлөрдөн кийин милиция кызматкерлери анын мага экинчи жолукпай турганын айтып ишендиришти. Мен коркунучтан кутулду деп ишенип арыз жазган жокмун дейт. Бул окуядан кийин Бекзат бир топко кыздан алыстаган. 1 айдан кийин кайрадан пайда болуп, мага турмушка чыкпасаң өлтүрүп кетем.
меники болосуң же өлөсүң деп коркута баштаган. Мындай адамдан алысташ үчүн батирин жана телефон номери тез алмаштырганына да карабай таап ала берген. 2 күн мурун тактап айтканда 1-сентябрь күнү Бекзат кайрадан үйүнүн астында пайда болуп, курбусу менен келаткан жеринен кармап алган. Эгерде кыйкыра турган болсо бычактап сала турганын айткан. Экөөнүн куруудан мыкчы кармай сыртта турган машинага достору менен салып жатканда жардам чакырып кыйкыра башташкан. Жолдун аркы бетинен чуркап келе жаткан кишиден улам кыздарды таштап качып кетишкен. Жардамга келген адам милиция кызматкери болгон. Кийинки күнү жабырлануучу арыз жазганы прокуратурага барса, алар арызды карабайбыз деп Ак Буура дагы милиция бөлүмүнө жөнөткөн. Учурда никеге туруу максатында адам уурдоо беренеси боюнча иш козголуп, медициналык экспертиза жүргүзүлүүдө. Ал эми шектүү кармала элек. Булак аргумент KG. Сагынбек Абдрахманов КСДПнын 4 депутатынын үстүнөн БШКга арызданды. КСДПнын лидери Сагынбек Абдрахманов КСДП фракциясынын депутаттары Иса Өмүркулов, Эльвира Сурабалдиева, Кожобек Рыспаев, Гүлкан Молдобекова жана Анвар Артыковго карата Кыргыз Республикасынын саясий партиялар жөнүндө мыйзамын бузуп жатышат деп даттануу менен Борбордук шайлоо комиссиясына кайрылды. Анын айтымында бул нормага ылайык Кыргыз Республикасынын жараны бир гана партиянын мүчөсү боло алат. Абдрахмановдун башкы талабы жогоруда аталган депутаттар КСДПнын мүчөсү болушкандыгына карабастан башка партиялардан парламентке аттанышууда. Алар КСДПнын төрагасы Абдрахмановго КСДПнын мүчөлүгүнөн чыгуу жөнүндө эч кандай арыз беришкен жок. Ошондой эле КСДП парламенттик фракциясынын чыгып кетиши жөнүндө билдиришкен жок. Мекеним Кыргызстан жана социал-демократтар саясий партияларын жогорудагы мыйзам бузууларды оңдоону, эгерде алар оңдолбосо, анда ушул КСДП мүчөлөрүн Мекеним Кыргызстан жана социал-демократтар партиясынын талапкерлеринин тизмесинен чыгарып салууну милдеттендирүүнү суранам, деп жазган ал өзүнүн катында. Булак Назар Ньюс. Депутат Тынчтык Шайназаров БШКга мүчө болду. Тынчтык Шайназаров буга чейин БШК мүчөлүгүнөн чыккан Назаралы Ариповдун ордуна келди. Жогорку кеңештин 6-чакырылышынын депутаты Тынчтык Шайназаров Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү болуп шайланды. Бул тууралуу Жогорку кеңештин маалымат кызматы кабарлады. Парламенттеги көпчүлүк коалиция сунуштаган Шайназаровдун талапкерлигин Жогорку кеңеш бүгүн 3-сентябрдагы отурумда карады. Жыйынтыгында 81 депутат колдоп, 4 депутат каршы болду. Тынчтык Шайназаров буга чейин БШК мүчөлүгүнөн чыккан Назарали Ариповдун ордуна келди. Арипов Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоого талапкер катары катышаарын билдирип, өз каалоосу менен кызматынан кеткен. Булак Спутник KG. Сонумбүбү Кадырова. Биз көкүрөгү бош, башы керексиз маалыматка толгон илимпоз сөрөйлөрдүн айынан ушу кезге чейин өзүбүздү таппай келебиз. Назар Ньюс KG маалымат агенттиги ырчы акын Сонумбүбү Кадырова менен эгемендикке ээ болгон күнүбүздүн алкагында пикир алыштык. Сонумбүбү эже, эгемендик күттүрүп келдиби же оңой олтоң жетип алдыкпы? Эгемендик өтө күчтүү, өтө кубаттуу, демдүү, ар бир инсанга дымак берип турган улуу табылга. Буга жетиш үчүн канча доор, канча кылым арып жол басып, ачыгыбыз ачылып, чачыгыбыз чачылып жүрүп отуруп араң жеттик. Мына, ушунун өзү чоң олжо, оңой эле келип калган жок. Эгемендиктин баркын баасын биле алдыкпы? Мына ошол улуу ырыскы, намысыбыз бөксөрүп, өзүбүздү цивилизациянын бир өкүлү катары сезип, нарк насилди унутуп калган учурга туш болуп калганы өкүнүчтүү. Эгемен, өзүңө ээ бол деген сөз. А биз болсо көкүрөгү бош, башы керексиз маалыматка толгон илимпоз сөрөйлөрдүн айынан ушу кезге чейин өзүбүздү таппай келебиз. Эгемендик менен кошо келген демократияны ээн баштык менен алмаштырып алган жокпузбу? Демократия, шайтан, албарсты дегендей угулатмага ар түрдүү болуп кубула берет. Биздин улуттук наркыбызда байыртан келе жаткан улуу сөз бар. Ал сөз улууга урмат, кичүүгө ызат. Ушул бузулду. Улууну улуу катары баалабай, кичүүгө кичүүдөй карабай, баарын бир теңеп койдук. Бул улуттун уңгусуна доо кетирип, баш аламандыкка жол ачат. Эгемендикке ээ болгону катачылыктарга жол бердикпи? Деги эле адам баласы табигатты аеосуз булгады. Жерди тытмалады, эчен кылым катмарланып калган мөңгүнү бузду. Аны чагып башка жакка алып барып тизип койсо алгачкы сапаты жоголбойт деген келесоолор пайда болду. Эгемендикке ээ болгону табигат алдында өтө чоң жаңылыштыктарды, күнөөлөрдү жасап, убалдан коркпогонду үйрөндүк. Бул өтө өкүнүчтүү.
29 жылда эмнеге жетиштик, эмнеден өксүдүк. Биз өз алдынча жашай баштаган өлкө катары учубуз узарып, атыбыз дүйнөгө таанылды. Уулдарыбыз, кыздарыбыз Кыргызстан деген өлкө бар экенин билдирип, ааламга желегибизди желбиретип жатышат. Ушуга шүгүр. Өксүгүбүз, алакандай эл болсок да ынтымагыбыз жок, бөлүнөбүз. Суунун башында туруп мокок, жер көз кедейбиз. 30 жылдын ичинде 30 олигархты чыгардык. Алдамчы, эки жүздүүлөр, биринин шапкесин бирине кийдирген албарстылар пайда болду. Кой оозунан чөп ала албаган ишенчээк эл алданып отуруп акыркы чекке келдик. Упурталдуу учурга келдик. Эми эсибизге келип, эгемен күндүн баркына жетип, элди алга ээрчите ала турган көрөгөч көсөмдөргө жол ачалы элем.